Петрушканын 7 пайдасы. Петрушка биздин дасторконубуздагы эң популярдуу көк чөптөрдүн бири. Ал байыркы мезгилдерден бери колдонулуп келет жана дайыма эле кулинардык максатта колдонулган эмес десек болот. Эң кызыгы, петрушка байыркы Грецияда ата-бабалардын мүрзөлөрүн кооздоп турган. Ошондой эле олимпиадалык оюндардын жеңүүчүлөрүнүн гүлчамбарларын жасоодо колдонулуп келген. Эң биринчилерден болуп, байыркы римдиктер петрушканы тамак аш үчүн пайдалана башташкан. Бул чөптөрдө кандай витаминдер бар? Жана эмне үчүн 1 килограмм апельсинге караганда бир байлам петрушка ден соолукка пайдалуураак? Эгер билгиңиз келсе, анда видеону аягына чейин көрүңүз. Биринчи, бөйрөк жана боор ооруларына. Бөйрөк же бооруңузда таш бар болсо, петрушканын ширесин 3 мал жарым стакандан тамактангандан соң 30 мүнөттөн кийин ичиңиз. Ширесин иче албасаңыз, жалбырагын айранга чылап ичсеңиз да болот. Экинчи, ашказандын иштешин жакшыртат. Петрушка табитти жогорулатат жана тамак сиңирүүнү жакшыртат. Тамакты сиңире албай, тамакка табит тартпай жатканда ашказандагы суюктуктун кычкылдуулугу аз болгон учурларда колдонулат. Үчүнчү, косметика катары пайдасы. Петрушка жашыл косметиканын сүйүктүү каражаты болуп эсептелинет. Петрушканын майдаланган көк чөптөрү аял заты колдонгон кадимки эле бет майга кошулат. Петрушканын тамырларынан азыктандыруучу жана агартуучу маскалар жасалып, сепкилдерге каршы колдонулат. Бирок кээде петрушканы колдонгондо теринин сезгениши жана аллергиялык реакциялар пайда болот. Андыктан петрушканы алгач териңиздин бир бөлүгүнө кичинекей дозада сыйпап көрүү керек. Эгерде сезгенүү жок болсо, бетиңизге колдоно баштасаңыз болот. Төртүнчү, табарсык ооруларына. Циститте, простатитте жана айыз каны көп келгенде 2 аш кашык майдаланган петрушканын тамыры менен жалбырагын термоска салып, ага 1 стакан кайнак суу куюп 5 саат коюп коесуз. Аны бир күндө 2 аш кашыктан 4 мал тамактанарга жарым саат калганда ичесиз. Жогоруда белгилегендей эле петрушка витаминдерге өтө бай азык. Ал эми азыр петрушканын курамындагы витаминдердин пайдасын айта кетели. Бешинчи, С витамининин пайдасы. Сөөк жана бириктирүүчү ткандардын нормалдуу иштешине, калкан безинин гормондорунун өндүрүшүнө жооп берет. Глюкозанын клеткага нормалдуу киришин камсыз кылат. Алтынчы, В1 витамининин пайдасы. Эгер витаминдерде тиамин бар болсо, анда жүрөк, тамак сиңирүү жана нерв системасынын иши колдоого алынат. Жетинчи, В2 витамининин пайдасы. Рибофлавин теринин, тырмактын, чачтын, ден соолугун камсыз кылат. Эритроциттердин жана антителолордун пайда болушуна катышат. Адистердин айтымында петрушка көптөгөн пайдалуу касиеттерге бай болушуна карабастан, зыяндуу да жактары бар. Албетте зыяны пайдасына караганда аз. Бирок сиз буларды билип алууңуз зарыл. Биринчи, эгерде сиз салаттарга жана башка идиштерге кадимки майонез, каймак же май кошсоңуз, анда петрушка ууга айланып, нитраттарды бөлүп чыгара баштайт. Андыктан петрушка менен тамак жегиңиз келсе, аны тамакты даярдап бүткөндөн кийин гана кошуп коюңуз. Экинчи, петрушка бөйрөк патологиясы менен ооругандардын абалына терс таасирин тийгизет. Петрушканы диетада колдонууга жана анын жардамы менен дарылоого мүмкүн болгон оорулар: нефрит, курч цистит, подагра, гипокальцемия, ошондой эле уролитиаз. Эгерде таштардын өлчөмү 5-6 мм ашса, анда петрушка бөйрөк таштарынын жылышына себеп болушу мүмкүн. Үчүнчү, айрыкча кош бойлуулук учурунда петрушка сунушталбайт. Анткени ал булчуңдардын тонусун жогорулатат жана эрте төрөлгөнгө же бойдон түшүүгө алып келиши мүмкүн. Видео жакса лайк басып, оюңуз менен бөлүшүп кетиңиз. Жана албетте биздин каналга катталганды унутпаңыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.